Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышыбызды биз жер семиткичке арнайлы Агростайл компаниясынан ушундай Шадор 20-20-20 аттуу жер семиткичти сиздерге кичине кыскача айтып берейин. Жер семиткичтин астында мен айтып кетейин кайсы жердебиз биз азыр. Кара Балта шаарындабыз. 30 июнь 2025 жыл ушул жерде 40ка жакын гектар отурулган кулпунай менен иштеген дыйкандар бар. Ошолор менен азыр күтүп атабыз. Маектешкени ага чейин ушул каражатты силерге айтып берейин деп чечтим да. Караңыздар, биринчиден ошо кулпунайды бир көрсөтүп кетейин. Кандай укмуш, сонун көрүнүш, жалбырактары кандай, мөмөлөрү, формасы кандай, сонун жылтырап, сонун көрүнүп турат. Мына бул жерде мындай жакшылап эгер карап келсек, жаңы бышып келаткандары бар. Массага кире элек. Масса деп коебуз. Бирок ушу 4 күнүн ичинде буюрса массага кирет деп атат да. Мына көрүнүп атса керек, Аке караңыздар, кандай сонун кооз кулпунайлар. Биягында гүлдөп атат. Биягында жаңы мөмө байлап келатышат. Негизи, эгер мындай карасаңар, кулпунайлар мындай ден соолугу жакшы да. Кандай жалбырактары сонун, көктөгөнү, мөмө байлап аткандары, ар жакта мына бер жагында дагы мөмөлөр бар. Массага кире элек, ошол. Анан мындай карасак, бул жерде арасында кызарган мөмөлөр көрүнүп турат. Аке. Ар жагында карасаңар, укмуштуудай алыс бер жагы дегенде 400-500 метр узундугу көп да, кыскасы. Ушул жерге көптөгөн каражаттар колдонот. Жер семиткичтер, дары-дармек, антистресс, подкормкалар. Мына подкормкалардын бири ушул Шадор 20-20 колдонот да. Бул каражат тууралуу айта кетсем, бул внекорневая подкормка деп эсептелинет. Тамчылатып сугаруу менен деле берсе болот. Бул жерде бир мешөгүндө 9 кг болот экен. Келди эмелер боюнча айтып берейин. Составтары боюнча негизи бул калий, фосфор, азот негизги ушул 3 азык бар. Андан тышкары 8 микроэлемент. Бул жанагы железо, бор, марганец дегендер. Бунун описаниясында эмне деп жазылып турат? Преимущество удобрения марки Шадор. Полностью растворим в воде. Сууга чылап туруп иштей бересиңер. Устраняет дефицит питания растений. Бул жанагы жердин азык заттарын кабыл алганга, жерден ала албай калган ушул микроэлементтерди ала албай калган өсүмдүктөр ушул жалбыракка берип туруп, ошону толуктап берет да. Стимулирует развитие корневой системы. Тамырын өрчүтүп жакшы керектүү азык заттарын берет. Бул аябай маанилүү нерсе, тамырдан башталат баары. Стимулирует сопротивление сельскохозяйственных культур к заболеваниям. Иммунитетин күчтөнтүп берет экен. Урматтуу көрүүчүлөр. Иммунитет дегенде мынакей ушул иммунитет болгондо жалбырактары жакшы болуп, оору анча-мынча нерселерге, стресстерге туруштук берип коет да. Так, стимулирует сопротивление сельскохозяйственных культур к заболеваниям, снижает нагрузку растений при применении средств защиты растений. Дары-дармекти ашыкча колдонуу ийгенде ошого антистресс катары туруштук берет. Ашыкча колдонуу ийгенде билесиңер, стресс болот өсүмдүк, ошондо ушул туруштук бергенге жакшы мүмкүнчүлүк түшүп берет экен да. Обеспечивает товарный вид, тескерисинен окуганда кыйын экен. Товарный вид и вкусовые качества сельскохозяйственной продукции. Дамын ушул мынакей кулпунайдын бул жерден көрсөтпөдүм жаңы элечи, тигериле дагы бир жолу көрсөтөлү. Кандай сонун болуп турат. Ушул мисалы үчүн мөмө транспортировка болуш үчүн жакшы сапаттуу формада болуш керек. Жакшы өзүнүн туруктуулугун, мындай транспортабельный деп коет орусча, ошонусун сакташ керек. Андан тышкары эми тияка жеткенден кийин клиентке жагыш керек, дамдуу болуш керек. Ошонун баарын формасы кулпунайдын өзүндөй болуп, кыпкызыл болуп турса, жактан жакшы өтөт да. Ошол бул жерде, бул кулпунайда мындай эле караганда, көзгө караганда эле бүт азык заттардын баары жетишкен деп айтса жарашат. Аке биягында да турат да. Жалбырактарын аябай сонун болуп, мындай сонун болуп турат да.
Ошондуктан ушул каражатты кайталап келедим. Шадор 20-20-20 комплексное водорастворимое удобрение деп айтылат. Ушуну Агростайл компаниясынан таба аласыздар. Агростайл компаниясы Фучка көчөдө жайгашкан. Телефондорун жазып кетем. Ошо телефондордун адистерине кайрылып, кантип туура колдонуш керек, кантип туура кайсы культурага пайдаланыш керек. Бул бир гана мөмөгө эмес, башка культураларга жарай турган жер семиткич. Ошондуктан ошол Агростайл компаниясына чалып керектүү маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Шадор 20-20-20. Окей, биз бир камерамен бир айландырып кетели. Бул жерде азыр кулпунайларды жүктөп аткан кездери массага кире элек. Андан тышкары ар жакта навестер курулуп атат. Бул жерде ошол фуралар кирип, ошол жерден жөнөтүлөт экен да, Кара Балта шаарынан. Бияка бурулуп келсек, тетерде бассейндер бар. Азыр дагы дрон менен силерге көрсөтүп кетем кадрды. Бир 3-4 бассейн бар. И ушунун бүт баары эле кулпунай. Мен билген сортторду эстесем азыр Альбион, Монтерей, Портала, дагы бир 2-3 сорт бар эле, ошону унутуп калдым. Анан негизи биздин YouTube каналга катталсаңыздар, биз дагы Дыйкан менен дагы келип сүйлөшөбүз да. Массага киргенде 3-4 күндөн кийин ушул массага кирет экен ушак. Силерге Нургүл айымды тааныйсыздар, тааныбагандар таанышып жаңы чагылыш кылабыз. Ошол жерден аябай чоң массага кирип атканда, өткөзүп аткандарга кандай сбыт маселеси кандай болуп атат, баасы жакшы эле болуп атабы? Негизи айтылат го. Ушул 2025-жылы баасы жакшы деп айтып атышат. Ошо чынбы, чын эмеспи биз далилдейли. Андан тышкары дагы көптөгөн суроолорду берип кетебиз. Азыр ушул Шадорго арнап ошо видеону чыгардык. Астына описанияга бүт дарегин телефондорун жазып коем. Урматтуу көрүүчүлөр, чалып, тактап бул каражатты колдонгула. Кандай болбосо дагы клубника мөмөлөрүнүн арасынан биринчи орунду бербейт деп ойлойм. Клубниканы өстүрүшүбүз керек. Кыргызстандын клубникасын аябай дүйнө жүзүнө таанымал кылышыбыз керек. Таанымал кылыш үчүн биз деген ушул агротехнологияларды билишибиз керек да. Мурункудай эле жөн эле алып туруп эле селитрадан сээп коюп эле деген заман бүтүп калды окшойт, урматтуу дыйкандар. Азыр туура препараттарды колдонуп, туура агротехнологияны колдонуш керек. Сугаруу маселелерин, дары кандай сорт тандаш керек, кандай климатка ылайык келет деп бүт баарын изилдешибиз керек да. Эгер биз ошол маалыматты топтобосок, биз клубника мөмө өстүрүүбүздү ылдый эле толобуз дагы биздин кулпунайды эмес, башка мамлекеттин кулпунайларын ошол эле СНГ мамлекеттеринин башка мамлекеттерден алып жешет да. Бул негизи аябай жакшы көрүнүш да. Мына карасаңыздар, жалбырактар аябай жакшы. Июлдун мына башы эртең 1 болуп калат июлдун. Ушул убакка чейин майдын башынан эле ушундай калпта турган болчу. Азыр деле ушундай калпта турат да. Жапжашыл бойдон кайра гүлдөп атат, кайра түшүмүн берет экен да. Бул эми мен үстүртөн маалыматтарды берип атам. Жерде кып-кызыл болуп, формасы, кулпунайдын формасы да настоящий. Ушундай болуш керек да кулпунай өзү. Бул жерде деле бир жерде жетишпей калгандар болуп калышы мүмкүн. Бирок жалпы алып келгенде аябай жакшы да. Мынакей. Булар эми бышат да жакында. Ачсаң эле бар экен да бuyакта.